Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Balligu anni velav ayatan. Menden bir ayatdagı үйрөнгөн bolsoңор ошону жеткизгиле dedi. Bir ayat degen kançalık жоопкерчилик. Misалы, Kul huvallahu ahad. Şul ayatты bilesizmi? Bilesiz. Balаңызга үйрөттүңүзбү? Жок. Үйрөтүңүz балаңызга да. Досуңуз билеби? Жок, билбейм, сураган жокмун. Досуңузга да жеткизиңиz. Эки аят билесизби? Эки аят. Канча аят билесиз? Мен 10 сүрө билем. Балаңыз 10 сүрө билеби? Жок. Kim kança bilse oşonçonu жеткизүү милдет болот да. Намазды билесизби? Жеткизгенсизби досторуңузга, үй бүлөңүзгө? Жок, мен өзүм. Бул үммөт өзүмчүл үммөт эмес. Бул үммөт баары бири-бирин ойлогон үммөт. Мен өзүм эле намаз окусам болду, башка жок. Башка бирөөнү албетте мажбурлабайсыз. Намаз окубасаң мен сен менен дос болбойм, намаз окубасаң мен сен менен сүйлөшпөйм, андай дебейсиз. Болгону түшүндүрөбүз. Намаз окуган соопторун, пайдаларын, намаз окуса себеби ал адам дагы намаз окуп эмне болсун? Жашоосунда береке болсун да, кыйналбай жашасын. Ошого билген нерсесине мусулман амал жасайт, анан башкаларга жеткизет. Дават мына ушул. Муса пайгамбардын үммөтү, андан алгачкы пайгамбарлар, кийинки пайгамбарлар үммөттөрү пайгамбардын айтканын өзү жасаса болду эле. Башка бирөө жасайбы, жасабайбы өзү билет. Себеп пайгамбар бар эле, же андан кийин кайра пайгамбар келет эле. Элчи келет эле. Биздин пайгамбарыбыз эң акыркы пайгамбар болгондугунан биз жеткизишибиз керек. Эгер биз жеткизбесек, биз дагы өзүмчүл болсок, бир ата мисалы. 5 уулу бар. Өзү намаз окуйт, уулдарына жеткизбеди. Не болот? Өзү намаз окуп, бейишке кеткенден кийин, дүйнөдөн кайтыш болгондон кийин 5 баласы намаз окубай коет. Bir adam бай болсо, каза болгондон кийин балдары дагы бай болот. Караңыз, дүйнөгө аракет кылбаса деле балдарына калат. Бирок иманга, динге мээнет аракет кылбаса балдарына калбайт. Ошого байдын баласы бай болот, имандуу, илимдүүдүн баласы имандуу, илимдүү болбойт эгер атасы аларга жеткизбеген болсо. Анзилун наса маназилахум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ар бир адамды өз макамына, өз деңгээлине жараша сыйлагыла. Эми ар бир адамдын жөнөкөй болуусу бул өзүнө тиешелүү, бирок сиздин үйүңүзгө bir сыйлуу, кадыр барктуу адам келдиби, аны ошондой сыйлап, кадырлап, барктап коноктоо бул сүннөт болот. Ар бир адамды жөнөкөй эле күтүп алуу эмес. Мисалы, айылыңызда жашаган жерде эң жашы чоң аксакал, эң кадыр барктуу адам келдиби, аны башкача сыйлаңыз. Айыл башчысы келдиби үйүңүзгө, аны башкача сыйлаңыз. Мечиттин имамы үйүңүзгө конокко келди, аны башкача сыйлаңыз. Досторуңуз келди, аларды башкача сыйлаңыз. Ар бир адамды өз деңгээлине жараша, кадырлап, барктап сыйлаган бул сүннөт болот. Албетте ал адам келген конок кичипейил болушу мүмкүн, өзү даражасы чоң болсо дагы, жашы чоң болсо дагы, жок жөн эле коюңуз деши мүмкүн. Ал анын жакшылыгы. Бирок үй ээсинин милдети ошол адамга бул ысырап болбойт. Эгер бир кишиге 5 кишилик тамак жасап туруп, өтө жакшы күтүп алса дагы ысырап болбойт. Неге? Бул адамдын кадыр баркы ошончолук жогору. Бул эл башкарат, бул жашы чоң, бул илимдүү адам. Пайгамбарыбызга Хатым тай, өтө бир пайгамбарыбызга чейин өтө берешен кол ачык адам бар эле. Бүт элге анын берешендиги белгилүү болчу да. Шунчалык берешен эле бир адам үйүнүн 2 дарбазасы бар экен да. Бир адам бул дарбазасынан келип, мен аябай кыйналып жаттым эле десе жардам берет экен, чыгып барып 2-чи дарбазасынан кирип келип сураса кайра эле жардам берет экен. Атамтай деп бүткүл дүйнөдө белгилүү да. Атамтай деп коет. Анан өлгөндөн кийин бир жерге алып барып эл катары көмүшөт. Анан ошол жаткан жерине жакын жерге бир кербен өтүп баратып, кечинде ошол жерге эс алып алып, анан эртең менен сапарды улантабыз десе, атамтай түндө баласынын түшүнө кирет дагы айтат, мен жаткан жерге жакын жерде бир кербен эс алып жатышат, ошолорго
bir koy soyup alıp барып туруп тамак бергилиң десе, тамак жасап алып барып берет. Каяктан билдиңиз биз ушул жерде экенибизди десе, атам түшүмдө айтты десе, атамтай тирүү кезинде дагы берешен эле, өлгөндөн кийин дагы токтотпоптур да дейт. Ошонун уулу Ади ибн Тай. Ошонун уулу пайгамбарыбызга келгенде, азырга чейин имандуу боло эле келгенде кандай күтүп алды билесизби? Ордунан туруп, үстүнө жапкан, суук болгон себептен үстүнө жабынчусын алып жерге төшөп, ошонун үстүнө отургузду да. Ушунчалык сый көрсөттү. Элдер сураганда айтты, бул өтө чоң адамдардын уулу бул деди. Өтө чоң адамдын уулу. Атасы өтө элге пайдасы тийген, өтө кол ачык берешен адам болгон, ошонун уулу. Пайгамбарыбыздын сый урматын көрүп, жана жабынчысын жерге төшөгөнүн көрүп, бул дагы өтө маданияттуу жигит эле да. Алып көзүнө сүрттү, айтты, мен мунун үстүнө отурганга ылайыктуу эмесмин деди. Анан иманга кирди да. Сыйлагандыгы үчүн да. Бул мусулман эмес бул. Жерге отурбасын, булгап коет бул. Көчөгө отургузгула деген жок. Адамдын денеси нажас болбойт турганда. Адамдын денеси арам болбойт. Ошол адамга бир жакшы мамиле көрсөтөт, анан эмне дейт? Ислам дининде бул сен паланчысың, сен түкүнчүсүң деп бөлүп жарган жок экен. Ар бир адамды ушундай бир адам болгон үчүн сыйлайт экен деп мусулман болот. Мусулман болуп, ислам дининде охотага тиешелүү бүт маселелерди ошол жеткизген бизгечи. Не үчүн? Себеби өзү жумалап, айлап жүрөт эле, охота кылып, сурайт эле келип ар бир маселесин. Мисалы, бул жаныбарды кантип кармаса болот, бул жаныбарды кантип адалдаса болот, бүт маселелерин сурап, бүгүнкү күндө кайсы бир адамдар тоого, талаага барып туруп бир нерсеге аңчылык кыла турган болсо, маселелерин сураса, алымдар китептерден, хадистерден айтып берет. Ошол хадистердин бардыгын Ади ибн Тай баяндаган. Ошого биз дагы өзүбүз жашаган жерде, өзүбүз жашаган доордо кээ бир адамдардын Аллах Таала даражасын бийик кылып коет. Жашынан улам, илиминен улам, бийлигинен, байлыгынан улам. Ошол адамдарга эгер учурашып калсаңыз же үйүңүзгө конокко келип калса, өзгөчө кылып сыйлаган бул сүннөт болот. Кээ бир нерселерге адам баласы шектенет. Шектенген нерсени таштап, шектенбеген нерсени кылыңыз. Кээ бир адамдар келип сурайт, мисалы, мешиттин имамынан келип сурайт. Молдоке, ушул нерсени жесе болобу? Же ушундай нерсени сатып алса болобу? Сиз неге сурап жатасыз? Кичине шектенип жатам да. Эч ким келип сурабайт. Молдоке, нан жесе болобу? Сүт ичсе болобу деп сурабайт го. Неге? Анда шек жок да. Демек сиз сурап жаткан нерсеге шектенип жатасызбы? Ооба. Таштаңыз дагы, шектенбеген нерсени жасаңыз. Мисал айтам, мисал. Молдоке, тамеки сатса болобу? Сиз ушул суроону эмне себептен сурап жатасыз? Кичине ойлонуп жатам да, пайдасы жок нерсе экен. Эми ушул зыяны бар экен, анан бирок ушул болобу же болбойбу? Сиз башка нерсе сатыңыз, шоколад сатыңыз анда мисалы. Шектенген нерсени таштап, шектенбеген нерсени тандаңыз. Ошондо эмне болот? Көңүлүңүз ток болот да. Кайсы нерсеге шектенсеңиз жасабаңыз. Адамдын жүрөгү бар го, адамдын жүрөгү сол жакта болсо дагы оң пикирлерди берип турат да. Туура пикирлерди берип турат булчу. Ошого адамдын жүрөгү өзү сезет. Ошондуктан ууру бар го, ууру. Уурлук кылып жатканда жашынып кылат. Неге? Туура эмес экенин билет да. Туура эмес иш кылган адам жашынып жасайт. Паракор дагы мисалы. Эч ким көрбөй, билбеген жерде пара алат. Көрсөтүп албайт го. Себеби жүрөгү айтат да, бул туура эмес, эч ким көрбөсүн, билбесин, укпасын деп. Намаз окуган адамчы, бирөө көрүп калса экен, кошунам келип калса экенчи, мен көрүп калса экен намаз окуганым деп. Себеби бул туура нерсе да. Жакшылыкты ар бир адам ачык жасайт. Жакшы эмес нерсени жашырып жасайт. Ошондуктан ар бирибиз шектенген нерселерибиз бар. Албетте сурасаңыз фатвасын айтышы мүмкүн. Фатва болот болбойттун эң акыркы чегарасы да. Ушундан кийин арамга кирип кетет, ушундан кийин такыр болбойтко кирип кетет. Таква деген эмне деген? Таква дегени чоң трассанын ортосунда бир эки полоса болот го. Ошол эки полосанын ортосундагы бул таква. Оң жакка бурулуп кетсеңиз дагы трассадан чыгып кетпейсиз, сол жакка бурулуп кетсеңиз дагы чыгып кетпейсиз. Фатва эмне? Четтеги ак чызык бар го, ошол фатва да. Кичине адашсаңыз көчөдөн чыгып кетесиз, авария болуп кетесиз.
Ошого молдакелерди кыйнап, имамдарды кыйнап, болобу болбойбу? Кичине мындай боло турган жери барбы? Эми кичине бир боло турган бир варианттары болуп калышы. Ошону мага айтып бериңизчи. Ушул кыйнап туруп болбогон нерсени да болдуруп албаңыздар да. Эң ортосу, эң туурасы кайсы? Ошону жасайлы да. Ошо ар бир адам өзүнүн жашаган жеринде, өзүнүн мечитин имамынан менин кесибим ушундай. Мен ушул нерсени сатам. Мен ушул жерде иштейм. Кандай туурабы, туура эмеспи деп аныктап тактап алсак, же мен устамын, соодагермин, мугалиммин, доктурмун. Мен кандай жашашым керек кесибимди сурап алам. Ошондо Аллах буйрса биздин кесибибиз эмне болот? Биздин кесибибиз дагы ибадат болот. Сиз доктурсуз. Эртең менен барып, кечке чейин канча адамдарга жардам берип жатасыз. Албетте айлык да аласыз, бирок ниетиңиз түз болгон үчүн эмне кыласыз? Сиз соопта каласыз. Мугалимсиз. Эртең менен барып канча саат эң кыйын жумуш өзү балдарга сабак берүү, мугалимдик да. Себеби элестетиңиз, 20-30 бала бар, билбейт. Билбеген адамдарга бептеп бир нерсе кылып түшүндүрүш керек да. Бүгүнкү күндө ал балдар дагы эми Алла кечирсин, билбеген аз кылгансып укпайт дагы экенсичи. Ал балдарды биринчи көңүл бурдурушуңуз керек. Анан айтканыңызды түшүндүрүш керек. Анан алар аны жатташ керек. Өтө кыйын кесип да бул мугалимдикчи. Жакшы ниет менен барып, элдин балдарына бир илимдүү болуусуна себеп болоюн деген жакшы ниетте болсо, эмне болот? Бул кесип ибадат болот. Уста мисалы машина жасайсыз, же мисалы кайсыл кесип болсун, ошонун жол жобосун сурап, туура жасай турган болсок, элге да пайда болот, өзүбүзгө дагы сооп болот. Биз өзүбүз билгендей кыла турган болсок, мүмкүн бир нерсесин туура эмес жасап алабыз. Ошондуктан шектенбей турган нерселерди жасайлы, шектенбей турган нерселерди кийели, шектенбей турган нерселерди жейли. Шектенген нерсени таштап койсоңуз абзел болот, жүрөгүңүз ток болот. Дайыма кыжалат болуп жүрбөйбүз.